Урматтуу мусулман бир тууганым, сиздер менен биз кыямат күнүндө пендеге нур болуп берүүчү ибадаттардын катарын толуктап жатабыз. Албетте биз айтып өткөндөй, кыямат күнүндө Сирот көпүрөсү караңгы болот экен. Мына ошол жерде кимдин нуру боло турган болсо, мына ошол нуру себептүү гана Сирот көпүрөсүнөн өтө алат экен. Мына ошондон биз сүйлөшүп жатабыз. Сирот көпүрөсүндө бизге нур боло турган амалдар болот экен. Ким бул дүйнөдө мына ушул амалдарга бекем болгон болсо, Аллах Тааланын таатында, ибадатында болгон болсо, кыямат күнүндө мына ушул кылган ибадаттары ан үчүн нур болуп берет экен. Өзгөчө дагы пайгамбарыбыз кээ бирки амалдарды белгилеп өткөн экен. Кыямат күнүндө пенденин нурунун үстүнө дагы кошуп нур болуп берүүчү амалдар. Мына ошондон бүгүн 13-чү амал ал-хуббу филлахи азза ва жалла. Аллах жолунда бири-бирин жакшы көрүү. Мусулмандын мусулманга болгон сүйүүсүнүн фазилети тууралуу. Бул эртең кыямат күндө пенде үчүн нур болуп берет. Кыяматтын караңгылыгында пендеге жарыктык болуп берет. Бул дүйнөдө пенденин жүрөгүнө хидаят болуп берет. Бул дүйнөдө пенде көбүрөөк ибадаттарды өтөөсүнө, күнөөлөрдөн алыс болуусуна себепкер боло турган улуу ибадаттардын бири. Пайгамбарыбыз буйруган, Аллах Таала буйруган эң улуу ибадаттардын бири бул мусулмандар бири-бирин жакшы көрүп, ынтымакта, биримдикте жашоосу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келет, айтат: "Я айюхан-насу исма'у ва акилу". Эй адамдар, уккула жана ой жүгүрткүлө. Ва аламу, билгиле, анна лиллахи азза ва жалла ибадан лайсу бил анбияи ва шухада. Аллах Таала мына ушундай пенделер бар. Алар пайгамбарлар дагы эмес, шахидтер дагы эмес. Ягбидухумул анбия ва шухада ала маджалисихим ва курбихим миналлахи азза ва жалла. Кыямат күнүндө аларга шахидтер жана пайгамбарлар суктанышат. Алардын отурган жерлерине жана Аллах Таалага болгон жакындыгына дейт. Ошондо фажа рожулун мин араби касиятун нас. Бир араби киши келип пайгамбарыбыздан сурайт. Пайгамбарыбызга колун ишарат кылып: "Я наби Аллах, ан-насу минан-нас лайсу бил анбияи ва шухада". Адамдардан болгон пенделер, бирок алар пайгамбар дагы эмес, шахидтер дагы эмес. Кыямат күнү алардын отурган жерине, Аллах Таалага болгон жакындыгына пайгамбарлар дагы, шахидтер дагы суктанат экен. Инутхум лана. Аларды бизге сыпаттап берчи, алар кимдер деп бир араби киши келип пайгамбарыбыз сөз айткандан кийин пайгамбарыбыздан ал адамдар кимдер экендиги тууралуу пайгамбарыбыздан талап кылат. Фасурра важхун наби саллаллаху алейхи ва саллям лисуалил араби дейт. Ошондо пайгамбарыбыз жанагы арабидин суроосуна пайгамбарыбыздын жүзүнө күлкү келди дейт. Пайгамбарыбыздын жүзүнө жылмайуу келди дагы төмөндө жооп берди. Хум насун мин афнаин нас. Алар ушундай адамдар, ар улуттагы адамдар. Навазиул кабаил, ар башка урулар. Лам тасил байнахум архамун мутакариба. Алардын ортосундагы байланышын эч кандай бир туугандык байланыш байлабайт. Алардын урулары башка, алардын улуттары башка, ортосунда эч кандай туугандык жок. Бирок тахабуна филла. Аллах жолуна бири-бирин жакшы көрүшөт дейт. Кайсыл уру экенине карабастан, кандай улут экенине карабастан, жүрөгүндөгү имандары себептүү бири-бирин жакшы көрүшөт дейт. Бири-бирин зыярат кылып турушат, бири-биринен кабар алып турушат, бири-бирине жардам берип турушат, бири-бирине дуа кылып турушат ушул адамдар дейт. Аллах жолуна бири-бирин жакшы көргөндүк себептүү дейт. Ватасафуна, Аллах себептүү алар бир сапка турушат. Эми буларга Аллах Таала кыямат күнүндө төмөндөгү сооп берет дейт. Яду Аллаху лахум яумал кыямати манабира мин нурин фаяжлисуна алейха. Аллах Таала кыяматтын аларга нурдан болгон минбарларды берет. Мына ошонун үстүнө отурушат. Фаяжалу вужухум нуран. Алардын жүздөрүнө нур берет. Ва сиябухум нуран. Жана аларга нурду болгон кийим берет. Яфзаун насу яумал кыямати ва ла яфзаун.
Кыямат күнүнүн коркунучтуулугунда адамдар коркуп турган кезде булар коркушпайт. Hum awliyaullohulladina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Аллах Тааланын чыныгы аулиялары мына ушулар дейт. Аларга кыямат күнүндө коркуу дагы болбойт, эч кандай өкүнүч дагы болбойт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнүндө пайгамбарлар суктанган, шахидтер суктанган адамдарды сыпаттап, алар Аллах жолунда бири-бирин жакшы көргөндөр дейт. Кандай уур экенине карабастан, кандай улут экенине карабастан, Аллах жолуна бири-бирин жакшы көргөндөргө Аллах Таала кыямат күнүндө нурдан болгон минбарларды берет, жүздөрү нурдан тат, жана аларга нурдан болгон кийим берет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах жолуна болгон сүйүүнү мына ушундай бизге сыпаттап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, мусулман жакшы көрүштүгү бул улуу ибадат экен. Эртең кыямат күнүндө пендеге нур болуучу амал экен. Сирот көпүрөсүнүн караңгылыгында пенде үчүн нур болуп берет экен. Ошон үчүн биз бири-бирибизди жакшы көрөйлү. Өзүбүзгө каалаган жакшылыкты башка мусулман бир тууганыбызга да каалайлы. Аллах үчүн башка бир мусулмандын абалын сурап турайлы. Аллах үчүн башка мусулман ооруп калган болсо аны зыяратка барайлы. Эгерде зыяратка бара албай турган болсок, анда дуа кылып турайлы. Аллах үчүн башка кыйналган мусулмандарга жардам берели. Аллах үчүн кайсы жерде бир мусулман кыйналып аткан болсо, ага дуа кылып турайлы. Колубуздан келген жардамды узаталы. Мына ошондо кыямат күнүндө бизге улуу сооптор берилет экен. Мусулмандын үстүндөгү мусулмандын акысы ушул болот. Кыйналган кезде ага жардам бериштик. Мусулманды жардамсыз таштап койбойт. Кайсы бир мусулман кыйналып жаткан көргөн болсо, аны жардамсыз таштап коюштук. Бул ал мусулмандын акысына кыянат кылган болуп эсептелинет. Эртең кыямат күнүндө биз ар бир кыйналып жаткан мусулмандын акысынан суралабыз. Эгерде аларга колубуздан келген жардамды бербей турган болсок, жоктугун аларга дуа да кылбай турган болсок, мына ошолор үчүн жүрөгүбүз бир аз болсо дагы оорубай турган болсо, эртең кыямат күнүндө Аллах Тааланын астында ошол мусулман бир тууганыбыз кыйналып жатканда биз аны жардамсыз таштап койгон себептүү Аллах Тааланын астында биз эсеп кысапка беребиз. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул дүйнөдө бири-бирибизди жакшы көрөйлү, бири-бирибизди кадырлайлы, бири-бирибизди сыйлайлы, бири-бирибизди урматтайлы. Бири-бирибизге болгон жек көрүндү, бири-бирибизге болгон көрө албастык, бири-бирибизге болгон ич тардыктан алыс болойлу. Анткени бул мусулмандын акысы экен. Башка бир мусулманды жек көрүштүк, башка бир мусулманга көрө албастык кылыштык бул шариятыбызда өтө оор күнөөлөрдөн болуп эсептелинет. Андан кийинки дагы 14-чү амал бул мусулмандардын муктаждыгын өтөп коюштук. Алардын түйшүктөрүн жеңилдетип, чечип берип коюштук. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен нафасал муъминин курбатан мин курабид дуния." Ким кайсы бир момундун түйшүгүн чечип берип кое турган болсо, дүйнөлүк түйшүктөрүнөн, Аллах Таала кыямат күнүндө бул пенденин кыямат күнүндөгү түйшүктөрүн жеңилдетет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түйшүктөрүн деп белгилеп өтүп атат. Кыямат күнүндө кандай оор күн боло турган болсо, мына ошол оор күндүн кыйынчылыктарын ал пенде үчүн жеңилдетип берип коет дейт. Кандайла бул пенде бул дүйнөдө Аллах Тааланын сүйгөн пендесинин түйшүктөрүн жеңилдетип берип койгондугу үчүн Аллах Таала кыямат күнүндө мунун дагы Сирот көпүрөсүндөгү түйшүктөрүн жеңилдетип берет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтып атат. Демек, биз дагы буга колубуздан келишинче башка бир мусулмандын кандай бир түйшүгү кыйынчылыгы боло турган болсо, муну ошону жеңилдетип берип койгону аракет кыла турган болсок, кыямат күнүндө мына ошондой эле биз соопко, сыйлыкка эй болот экенбиз. Андан кийинки 15-чи амал бул ак чачты үзбөштүк. Ак чачтар кыямат күнүндө бул пенде үчүн нур болуп берет. Биз көпчүлүгүбүз эгерде башыбызга ак чач түшүп калган болсо, мына ошодон уялып калабыз. Мына ошону кээде жек көрүп бизге жакпай калат. Бирок кыямат күнүндө мына ушул ак чач биз үчүн нур болорун билбейбиз. Эгер нур болорун билип, мына ошол нерсени сезе билгенде, бул түшкөн ак чачка биз сүйүнбөкпүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен шаба шайбатан фил ислам, канат лаху нуран яумал кияма." Ким исламда чачы агара турган болсо, мына ошол агарган чачы кыямат күнү аны үчүн нур болуп берет. Сирот көпүрөсүндө бул пенде үчүн ошол ак чачтардын баары нур болуп берет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Мына ошондо бир киши Пайгамбарга кайрылып: "Я Расулаллах, бизде палане деген киши бар. Чачы агарып калган, бирок чачын үзөт" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мен шаа фалянтиф
нураху. Ким кааласа анда ал нурун азайтсын, нурун жок кылсын, ошо чачын үзүп дейт. Дагы ак чачтын фазилеттеринен бул Сират көпүрөсүнө нур болуп берет экен. Жана ар бир түшкөн ак чач пенде үчүн сооп алып келет. Ар бир түшкөн ак чач пенденин күнөөлөрүнө кафарат болот. Жана пенденин даражасын көтөрүү кыямат күнүндө бийик болуусуна себепкер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Вала тантифу шайба, фаиннаху нура яуман кияма." Ак чачты үзбөгүлө, анткени ал кыямат күнүндө нур болот. "Мен шаба шайбатан фил ислам, кутиба лаху биха хасана." Ким исламда чач агара турган болсо, анын үчүн ошол ак чачына сооп жазылат. "Ва хатта анху хатия", андан бир күнөөсү өчүрүлөт. "Ва руфия лаху биха даражатан", жана ошол менен анын даражасы көтөрүлөт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул ак чач бизге ар дайым акыретти эскертип турат. Биздин ажалыбыз жакындап калгандыгын, биздин өмүрүбүздүн бүтүп барып аткандыгын, Аллах Таалага эсеп кысап бере турган күн жакындап калгандыгын, Роббубузга жолуга турган күн жакындап калгандыгын бизге эскертип турат. Мына ушул ак чачыбызды көрүп, мына ушудан биз сабак алып, Аллах Таалага болгон ибадатыбыз дагы күчөйт. Жасаган күнөөлөрүбүзгө дагы көп тооба кылууга бизге түрткү берет. Мына ошондуктан алымдарыбыз айтат: "Мен лам яттаиз би саласин, лам яттаиз би шайин" дейт. Ким 3 нерседен сабак албай турган болсо, 3 нерсе аны үчүн насаат айтууга жетиштүү болбой турган болсо, анда ал нерседен башка эч бир нерседен ал насаат ала албайт дейт. Биринчиси ал-ислам, исламдан, экинчиси Куран, үчүнчүсү шайба, үчүнчүсү ак чач дейт. Демек, башка түшкөн ак чач дагы бизге өлүмдүн келишин аз калгандыгын эскерип турат. Мына ошондуктан биз ак чачтарды үзбөшүбүз керек. Ак чачтар биз үчүн кыямат күнүндө нур болот экен, жана биз үчүн сооптор жазылууга себепкер болот экен. Дагы андан кийин 16-чы амал бул атасынын көзү тирүү кезинде дагы, атасы өткөн кезден кийин дагы атасынын достору менен, анын жакындары менен, анын туугандары менен мамилени чындаштык. Бул да кыямат күнүндө пендеге нур болуучу амалдардан. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху жолдо бара жатып бир арабиге жолугуп калат. Ошо арабига жолугуп туруп эле өзүнүн минген эшегин берет. Жана башындагы кийген тебетейин чечип, ошол арабига кийгизип коет. Ошондо жанындагы жүргөн адамдар: "Е Абдулла, бул эмне кылганың? Бул деген бир араби киши да, чөлдө жашаган киши. Якфихи дирхамани. Буларга дирхам берип койсоң деле ыраазы болот. Анчалык бир атак даңкка ээ кишилер эмес" деген Умар разияллаху айтат: "Албетте мына ушул арабинин атасы мен атам менен дос болгон эле" дейт. Ошол атамдын достугунун урматына, сыйына мен бүгүн ошол атамдын досунун баласына минген эшегимди бердим, жана кийген башындагы чепкеним, башымдагы тебетемди чечип бердим деп Умар разияллаху айтат. Дагы анан айтат: "Коля Наби саллаллаху алейхи ва саллям, мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жаткан укаман: ихваз буддабика ла тахтауху фаютфи Аллаху нурака." Ал атаңдын жакынкы туугандары менен мамилеңди бекем кылгын, сактагын, аны үзбөгүнүң. Ким үзе турган болсо Аллах Таала кыямат күнүндө анын нурун өчүрүп коет деген укканмын деп айтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ата эненин көзү тирүүсүнө дагы, көзү өткөндөн кийин дагы алардын туугандарын сыйлаштык, анын достору болгон мамилени бекемдештик, аларга урмат, сый көргөзүштүк. Бул кыямат күндө сизге нур болуп берет экен. Албетте ата эне кандай эле урмат, сыйга татыктуу болгон болсо, алардын достору дагы, алардын сүйгөн адамдары дагы, алардын жакындары дагы мына ушундай сый, урматка татыктуу. Сиз аларды урматтай турган болсоңуз, аларды сыйлай турган болсоңуз дагы, ата энеңиз кандай урматтаганга, сыйлаганга жараша эле соопторго ээ боло бересиз. Ал эми алар менен мамилени үзүп коюштук, бул атаңызды менен мамилени үзүп койгонго барабар болуп калат кээде. Алар менен мамилени үзүп коюштук, бул кээде чоң күнөөлөрдүн катарына кирип калат. Эч бир себепсиз эле мамилени үзүп коюштук. Андан кийинки 17-чи амал бул Аллах Тааладан кыямат күнүндө нур берүүсүн тиленип көп дуа кылыштык. Сирот көпүрөсүндө Аллах Тааладан мага нур бер деп Аллах Тааладан дуа кылып сураныштык. Анткени Аллах Тааланын ан-нур деген ысмы бар.
Аллах Таала ар бир нерсеге нур берүүчү жалгыз зат. Аллах Тааладан башка нурду эч ким бере албайт. Биз жалгыз Аллахтын өзүнөн гана ар дайым суранышыбыз керек. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнөн мешитке чыккан кезде төмөндөчү дуа кылчу эле. Аллахумма жаални фи қалби нуран. Аллах мен жүрөгүмө нур бергениң, жүрөгүмө хидаят бергениң, жүрөгүмдү кыямат күнүндө нурдуу кылгының. Ва фи лисани нуран, жана мен тилиме нур бергениң. Ва жаални фи самии нуран. Менин кулагыма нур бергениң, менин кулагыма хидаят бергениң, жакшы нерселерди угайын. Ва жаални фи басари нуран. Менин көзүмө нур бергениң, жакшы нерселерди көрөйүн. Ва жаалли халфи нуран. Мен аркамды нур кылгының, мен алдымды нур кылгының, жана мен үстүмдөн нур бергениң, жана мен астыма нур бергениң. Аллахумма атини нуран. Аллах мага нур бер деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнөн мешитке чыккан кезде мына ушундай Аллах Тааладан нур сурап дуа кылчу эле дейт. Жана дагы биз дуалардын кабыл болуп аткан орунда Аллах Тааладан көп кыямат күнүндө мен нурдуу кылгының, кыямат күнүндө мага Сират көпүрөсүнүн караңгылыгында мага нур бергениң, кыямат күнүнүн кыйынчылыктары мен үчүн жеңил кылгының, анын түйшүктөрүн мага жеңилдеткин деп Аллах Тааладан көп дуа сурай турган болсок, албетте Аллах Таала биздин дуаларыбызды кабыл кыла турган болсо, кыямат күнүндө Сират көпүрөсүндө биз үчүн чоң нур болот. Кимдин канчалык нуру көп боло турган болсо, мына ошончолук даражада кыямат күнүндө Сираттан эртерээк өтүп алууга жардам берет. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.